Мелдешке келген бул спортчулардан мыктысы тандалып алынып, алдыда Италияда өтө турчу 23 дүйнөлүк чемпионатта өлкө намысын коргойт. Аталган турнир спорттун олимпиадалык эмес түрлөр боюнча дирекциясы менен биргеликте Жаштар, маданият жана спорт мамлекеттик агенттигинин колдоосу менен уюштурулду. Кыргыз спорттун 100 жылдыгын Кыргыз Республикасынын таэквондо ИТФ боюнча чемпионаты өтүп атат. 12 бала жолдомо алган атат. Тренировка өтүп аткан Балкыш шаарынан өтүп атабыз. Азыр болсо Кудайым буйрса, Чолпон Ата шаарынан да ачтык. Более чем 20 лет у нас огромное событие, историческое событие. Быйыл бизде 20 жылдан ашык убакыттан бери таэквондо дүйнөсүндө чоң окуя болуп жатат десем болот. Анткени ушул жылдын 3-октябрында Италияда боло турчу чемпионатка спортчуларды тандоо максатында мелдеш өткөрүп жатабыз. Буга бардык 6 федерациядан тең спортчулар келишти. Муну ишке ашыруу биз үчүн чоң жеңиш деп айтат элем. Спорттун таэквондо түрү боюнча мелдешке 14 жаштан жогорку 150дөн ашык спортчулар республиканын бардык аймактарынан келген. Мен бул спортто 5 жаштан бери машыгам. Азыр 13 жыл болду уже. Жечкендердин айтсам, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Азии жана 5 жолку Кыргызстан чемпиону болом. Жана 4 жолку титулдук поястын чемпиону болом. Бүгүн бизде 4 федерация кошулуп, чоң отбор өтүп жатат. Ал чемпионат мирага Италияга. Бул даярдыкка көп даярдангам. 8 жыл ичинде мен кара пояс экинчи данын ээси болом. Дүйнөлүк оюндарында биринчи орунду алгам. Кубок мирада Кыргызстандын 5 жолку чемпиону, жана көптөгөн международный турнирлердин чемпиону болом. Биз бул турнирге 3 команда чогулуп келдик, бир федерациядан. Алып тандоочу турнирге биз 1 айдан бери даярданып келе жатабыз. Жана даярдык бизде жакшы эле болду деп ойлойм. Жана турнирдин катышуучуларына ийгилик каалайбыз. Проходит объединенный чемпионат республики. Мындай бириккен чемпионат 20 жылдан бери алгачкы жолу өтүп жатат. Ал эми спортчуларды тандоо тартиби 14 жаштан жогорку жана кара курдун ээси болгон гана спортчулар катыша алат. Ошондой эле азыр 14-15 жаштагы, 16-17, 18-34 жаштагылар беттешип жатат. Беттеш кызыктуу болуп жатат. Белгилей кетсек, спорттун бул түрү физикалык активдүүлүктү гана камсыздабастан руханий өнүгүүгө, өзүн өзү тарбиялоого өбөлгө түзөт. Айнура Достукбекова, Айбек Жумашев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.